Коррупция менен күрөш жогорку сотко чейин жетти. Тагыраагы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берди. Мындай чечим 4-мартта кабыл алынган. Жыйынга Калиева ооруп жаткандыгы айтылган арызын берип жиберген. Бирок анын жактоочусу да келбегендиктен комиссия алардын катышуусу жок иш алып барган. Башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку соттун төрайымына ачылган сотко чейинки өндүрүш ишинде саясий куугунтук жоктугун айтып, бул тууралуу өзүнүн жүйөсүн келтирген. Калыс тергелип, күнөөсү болсо жооп берип, күнөөсү акталыш керек да. Биз акталган иштен коркпошубуз керек. Мыйзамды бузуп, күч менен, саясий бир буйрутмалар менен адамды жоопко тартууну менин максатым ошондо токтотушубуз керек. Саясий иш деген түшүнүк болбош керек кылмыштачы. Белгилей кетсек, жогорку сотко караштуу сот департаментинин стат катчысы коррупциялык схеманы уюштурууга шектелип кармалды. 2018 жылы Кыргыз Республикасынын сот системасынын карыздар реестри автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке киргизүү үчүн тендер өткөрүлгөн. Бирок айтылган программалар сот департаментинин алдындагы Адилет сот маалыматтык технологиялар башкармалыгынын адистери тарабынан буга чейин эле иштелип чыгып, ишке ашырылган. Буга карабастан сот департаментинин кызмат адамдары IT компаниялар менен өз ара келишимге барышып, мурда эле иштелип жүзөгө ашырылып жаткан программаны иштеп чыгуу үчүн жалган келишим түзүшкөн. Бөлүнгөн каражатты алышканы белгилүү болду. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева бул иште да шектүү катары өтүп жатканы маалымдалган. Ал эми УКМКнын төрагасы буга чейин эгер мыйзам бузса соттордо жоопкерчиликке тартыларын айткан. Ким кандай кызматта экендигине жана мөөнөтүнө карабай мыйзам чегинде чара көрүүлөрүн эскертип сөөмөй кезеген. Соттун бир кийген шубасы $5000 турат. Сапогу $1000 турат. Минген машинеси $100,000 турат. Жашаган үйү $1 миллион турат. Андан сырткары мына шаарда квартираларды алып, демек биз буларды тартипке келтирмейинче коомубуз оңолбойт. Коом оңолбойт. Бардык соттордо ар бир сотту карап чыгабыз. Буга чейин эл ичинде сотторго болгон нааразычылык тыйылбай келген. Акыйкат чечимди талап кылып, адилеттик издеген жарандардын саны арбын. Эл ичинде сотторго болгон нааразычылык дали жоюла электиги байкалат. Арызданган адамдар көп го. Анан кийин ошо жакшы карашпайт, акча талап кылышат. Адамдын укугун жакшы карашпайт да. Ошон үчүн адилетсиздик болгон үчүн көп адамдар, айыпсыздар көп түрмөдө жатышат. Гүлбара Калиева да монтип иши козголуп атат деп карады. Эми негизи айтыш өтө кыйын. Булар өздөрү баш болуп ушундай кылса эми билбейм кыргыз кандай болот. Өздөрү башына туруп кайта элди алдап мондой акыбалга алып барган. Негизи туура эмес. Ал эми серепчилер мыйзам баарына бирдей экендигин айтып, бул иштер адилеттүү тергелиши керектигин кошумчалашат. Бизде баш мыйзамда жазылып келген да ошо. Мыйзам бардыгына бирдей деп. Ошон сыңары чынын айтканда мыйзам деген нерсе бул демократиялуу өлкөдө бардык жарандага бирдей болушу керек. Туура арасында бар мыйзамды карап, мыйзамды сыйлап, ошо мыйзамдыга теңеп бардык укуктарды анан иш алып барып аткан. Эми ошого карабай кээ учурларда ошо мыйзамдан таптакыр тышкары чыгып кеткен дагы судьяларыбыз чыгып калып атат да. Мына ушул өтө өкүнүчтүү. Эми мен азыр бул нерселердин бардыгын айтамын, ошо буга чейинки бийликте мына ушундай бир акыйкатсыздыктар көбүрөөк жүз берип, ошондон улам анан ушул көрүнүштөр болуп атат деп ойлойм. Калиеванын өзү комиссиянын чечимин мыйзамсыз деп баалап, өзүнө карата айтылгандарды негизсиз деп эсептейт. Ошентип өлкөнүн эгемендик тарыхындагы жогорку соттун кызматта турган жетекчисине кылмыш иши биринчи жолу козголду. Эми комиссия Калиеваны убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуш кылат. Чечимдин калган бөлүктөрү дароо күчүнө кирип, даттанууга жатпайт. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.